Кыргыздын турмушундагы жүз берген окуялардын басымдуу бөлүгү акыры келип саясатка такалат. Жыргаганда саясаттагылар, куураганда саясатчылар десек эч ким таң калбайт. Анткени саясатка башында таза келгендер такшала баштагандан кийин ар түстөгү минараларды басууга аргасыз болушат. Бирин кеттиң каңгайга, экинчин калдың күнгөйдө дегендей эле кеп. Маселен, мурдагы ажоонун тушунда туура эмес шүрдүңгүт кадамдар үчүн бир топ кезинде чоң кызматтарда жүргөн тың чыкмалар камалда. Бектур Асанов, Кубаныч Кадыров, Эрнест Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев сыяктуу кишилер мамлекеттик баскынчылыкты көздөгөнү тууралуу жазаларын алышты. Кийин булардын катарында өз иштери боюнча кадимки Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаровдор кошулушту. Ал эми жаңы бийликке келген соң камалган саясатчылардын катары азайбастан, тескерисинче арбыды. Эки баш бакан болгон Жантөрө Сатыбалдиевдин, Сапар Исаковдун темир торго жабылышы менен токтоп калбады. Бишкектин мэрлигине кызматта отурган Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун камалышы да резонанс жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев, Энерго холдингдин жетекчиси Айбек Калиев, Жалал-Абадтын мэри Салайдин Авазовдор да четте калган жок. Башкалар жөнүндө эскербей эле коелу. Учурда күч түзүмдөрүндө тергөөчүлүк кылгандар, оперативдүү иликтөөлөрдү жүргүзгөндөрдүн айласы курган кез. Анткени мурда болуп көрбөгөндөй кылмыштарга, коррупцияга баа берилүүсү керек болуп турат. Ошондуктан баштары маң болуп, кыска аралыкта жыйынтык чыгара алышпай шалдайып отуруп калышканы алаканга салгандай көрүнүп калган турбайбы? Чабактар эмес акулаларды тескөөнүн өзү чоң жоопкерчиликти талап кылары белгилүү эмеспи? Анын үстүнө капчыктуу кишилердин жактоочулары да өтө билимдүү, тажрыйбалуу экени талашсыз. Ар кандай күтүлбөгөн аргументтерди чыгара салууга булар жөндөмдүү десек болот. Айтор азыр иш чачтан көп. Арийне, камалган саясатчылардын жубайларында баштагыдай уйку жок. Басса турса да качан жан шериктери эркиндикке чыгаар экен деген сана жеп келет. Жакшы көргөн тамагын даярдап, жылуу кийим-кечесин камдап, эшик кайтаруучуларга жалдырап, чоңдордун эшигин каккалап жүргөн зайыптары күн алыс соттун эшигинин алдынан жолуктурууга болот. Көрсө үлкөн кызматтын, жыргал жашоонун да кеземети келсе азабын тартууга туура келет тура. Болбосо саясатчылардын жубайлары ушинтип зарга шапкаларын үч уктаса түшүктөрүндө көрбөсө керек. Текебаев менен Жапаровдун айгүлдөрү, Асановдун алтыны, Кадыровдун жаңылы, Осмонбектен Раушаны, Сапардын маликасы, Кулматовдун Жамилясы жана башка камалган саясатчылардын жубайларынын азыр көргөн күнү курусун. Антсе да журналисттерге маек бергенде булар кайратынан жанбай суроолорго түз жооп берип жатышкан ишти жылытат. Эми ар кимдин жасаган күнөөлөрү боюнча чечимди соттор кабыл алаарын билебиз да. Кимисиники туура, кайсыл атка минердик аша чаап көрсөтүлгөнүн дагы иликтешет шекилде. Ошентсе да башкаларга ушул нерсе сабак болобу, ал өзүнчө кеп. Ким билет, булардын катарында да кайсыл саясатчылар кошуларын мезгил көрсөтөт. Кейиштүүсү дагы канча аял сыздарында. Турмушта түркүн түстөгү окуялар кайталанып турарын тана албайбыз. Антсе да жыландын баласын камабастан деген ниетти айтып сөзүбүздү кыскарталы. Булак ачык сөз.